Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Башбулак айылынан сатыла турган, ремонту толук бүткөрүлө элек 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Азыркы учурда мен Башбулак айылында турам. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылына кирип келесиздер. Башбулак айылына кирип келгениңиздерде ушул эле центральный жолдун сол тарабында жайгашкан мына ушул вулканизацияны бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Негизи Башбулак айылында бир эле вулканизация бар. Андыктан ушул вулканизациянын жанындагы мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 250 метр кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө Алай тарапка карап кете аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен ичкериге бул жака бир 250 метр түз жүрүп келгениңиздерде, ушул эле көчөнүн сол тарабында сатыла турган, ремонту толук бүткөрүлө элек, бирок даяр эле болуп калган 4 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган мына ушул 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, ушул жер үйдүн ээси менин жанында. Кандайсыз эжеке? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Жакшы. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар? Сатка койдук. Уже бүтүп эле калыптыр, Бүтүп ичи эле ремонт калды. Ичин эле кылып койсо уже болду экен, Жакшы, өтө сонун. Жериңиздер канча сотук? 6 сотук. Жери 6 сотук экен, жакшы. Мен сиздерге биринчи чек араларын түшүндүрө кетейин. Мына ушул забордун, пескоблоктун башынан баштап, мына ушул пескоблоктун аягына чейин экен. Бул жакта эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көчөлөрүн да көрүп атасыздар, орто кеңдикте. Бул жакта столбалар тартылган. Кандай условиялар бар эже азыр? Азыр свет бар, суу бар, жолго жакын 200 метр. Мындайынан түз түшкөндө эле жол. Мектеп, мечит, садик бардыгы жакын. Мектеп, бала бакча, садик, магазин бүт бардыгы жакын эле экен, Жолго жакын. 200 метр экен. Пешком эле барып. 120 маршрутка каттайт. 120 маршрутка өтөт, каттайт. Жакшы. Бул үйдүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулуп, чек аралар такталган. Бул жакта жакшы чоң барата дагы коюлган. Ушул баратаны ачып ичкериге кире беребиз. Так, достор, дагы бир маалымат бере кетейли. Эгерде кимиңиздер үйүңүздөрдү, квартираңыздарды, жериңиздерди сатам дей турган болсоңуздар, биздин Ош реклама YouTube каналы сиздердин кызматыңыздарда. Сиздердин сатыла турган үйүңүздөрдү, жериңиздерди, квартираңыздарды тартып, YouTube, Instagram, TikTok 3 жакка чыгарып жарыялап беребиз. Бизде актив просмотрлар өтө жакшы. Өзүңүздөр билесиздер, биз только үй тартабыз. Ошол себептен бизде үй жок адамдар, үйгө кызыккан адамдардын бүт бардыгы биздин каналды көрөт. Андыктан реклама боюнча кеңири кайрылы бериңиздер. Ош, Жалал-Абад, Өзгөн, Кара Суу, Куршап, Ноокат бүт бардык жака бара беребиз. Албетте эле платный. Ушул үйүңүздөн баштап машина менен шаарга канча минутта жетип калат эже? 7-8 минутта жетсе керек. Шаарга жакын эле, мындай айтканда. Шаарга жакын. Жакшы. Үйүңүз тууралуу маалымат берели анда. Үй 11ге 12. Узун турасы. Бөлмө. Узун турасы 11ге 12. Чорный потолок болгон, кумшак болгон. Мынакей достор, 4 бөлмөлүү жер үй, узун турасы 11ге 12. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар, бийик болуп куюлган. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулган. Бул жакта тепкичи дагы куюлган экен. Айнек терезелери пластик, броон эшик коюлган. Крышасы болсо баалуу тилнике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Бул жактан дагы көрүнүп турат, сейсмопоиск колонналар бүт бардыгы куюлуп орнотулган. Узун турасы 11ге 12 болду. Жаңы эле бүттү, бул үйүңүз, Жаңы бүттү. Жакшы. Жалпы аянтын билесизби эжеге? 100 квадрат метр. 100 квадрат метр, Жаңы бүткөн үй өзүнүн биринчи ээсин издеп атат, ардактуу замандаштар. Условияларын уктуңуздар. Таза суу бар, свет бар, жолго дагы жакын, бүт бардык сизге керектүү нерселер бүт бардыгы жакын, пешком эле барып келе бересиздер. Броон эшикти ачып киргениңиздерде бул жагы коридор болуп калат. Эжеке, бул крышасы жыгач менен жабылыптыр, ылай басылдыбы? Ылай басылган. Жакшы, анда шамал өтпөйт экен, ылай басылыптыр негизгиси. Киргениңиздерде эле көрүп атасыздар, бул жак коридор, дубалдары кумшубак болгон, электромонтаждар бүткөн. Оң тараптагы бөлмөдөн баштай берели. Коридорун да көрүп атасыздар, өтө кеңири экен. Кысылбай кирип, каалаган бөлмөңүздөргө кире бересиздер. Бул кандай бөлмө болуп калат эже? Кухня. Кухня экен. Жакшы, асты стяжка болуптур, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айнек терезелер коюлган, пластик.
Бул ошондо кухня болуп калат. Бул оң тарапка бурула турган болсок, бул Душ, туалет. санузел экен, форчкалар дагы орнотулган экен. Жакшы. Бул жак болсо Жак детский. детский спальня экен, балдардын уктоочу бөлмөсү. Ошондо 4 бөлмө экен да, холл менен биригип. Бул жак спальня. Спальня экен, ар бир бөлмөдө айнек терезелери бар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы. Бул жак болсо конок бөлмөсү экен, зал. 7-ге 3,5. Узун туурасы 7-ге 3,5 экен. Жакшы. Эң чоң бөлмө экен, конок бөлмөсү. Кеңири конокторду чакыра бересиздер. Бул жак узун туурасы канчалык болот? Бул жак 5-ге 3,5. 5-ге 3,5. Бул жакта балдардын уктоочу Бул бөлмөсүчү? жак 4,80-ге 3,5. 4,80-ге 3,5 экен. Жакшы. Мага эң жаккан жери бул жерде коридору кеңири экен экен. Кээ бир үйлөрдү билесиздер, киргениңиздерде коридору бир аз тар болуп калат. Бул жак кеңири экенин, кеңири кирип, каалаган бөлмөңүздөргө кире бересиздер. Жалпы аянты 100 квадрат метр деди, жаңы эле бүткөн үй. Өзүнүн биринчи ээсин издеп атат мындай айтканда. Ана жерден суу чыгат, суу каздыртып койгонбуз. Сууну жандырып көргөзүп койсок болобу? Болот. Напорун көргөзүп коелу, бая көбүнө кызык болот. Мынакей достор, үйдү көрүп атасыздар. 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулган, чек ара маселелери такталган. Бул жакта азыр суунун напорун сиздерге көргөзүп беребиз. Азыр бул жакта розеткага сайып атат. Сайганда бул жактан суу чыгат экен. Бир аз күтүп туруш керек экен, 1 минутта. Жетпей чыгат. Азыр болду. Мынакей достор. Бир аз эле бир 5-6 секунд күткөндө ушундай напордо суу чыгат экен. Сууну көрүп атасыздар, напору жакшы, таптаза суу. Жакшы. Бул жакта атайын казып сууну чыгарган. Документтери кандай анан эжеке? Документтери бардыгы так, кызыл китеби бар. Менин атымда. Жакшы. Документ маселеси бүт бардыгы жакшы экен. Бул жакта болсо сырткы ажатканасы жайгашкан. Бул жакта болсо жанагы крант суу чыгарылган. Үйдү көрүп атасыздар, даяр эле болуп калган. Бир 80-90% бүткөн. Калганын эми өзүңүздөр кийин алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Бул жакка дагы бир бош орундук калтырылган экен. Бул жакка бир 3 очок, тапчан коюп алса болот экен, Мал бакканга дагы ыңгайлуу, таңсалса болот. Же болбосо мал чарбачылык кылсаңыздар дагы болот экен. Жериңиздерди канча сотук дедиңиздер? 6. Жери 6 сотук экен, кеңири экен. Үйдүн артында өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2 метр аралык калтырылган. Бул жакта эми тосуп навес кылып, склад кылсаңыздар дагы болот. Жакшы. Биз печканы ушул жакта деп эметкенбиз, өз отопленияга аркадачы. Ушул жактан пландаганбыз. котелный кылайын деп атасыздарбы? Бул жакы котелный кылса дагы болот экен. Место калтырылган. Жакшы. Өзүңүздөр уктуңуздар, мектеп, садик, бала бакча, магазин бүт бардыгы центральный жолдо. 200 метр пешком чыгып барсаңыздар, бүт бардыгы ошол жакта жайгашкан. Маршруттук каттамдары дагы бүт бардыгы өтөт. Ош алай жолу, билесиздер. Маршруттук каттамдар, таксилер боюнча сиздерде эч кандай маселе жаралбайт. Шаарга дагы тез эле жетип каласыздар, эгерде пробка болбосо. Воротадан киргениңиздерде бул жагында дагы бир 2,5-3 метр аралык калтырылган. Негизи жакшы, үйдүн көрүнүшү жакшы, мындай өзүнө тартып турат экен. Эми баасын айтың эжеке, баасын канча атасыз? 38 миңге атабыз, кичине түшүп беребиз. $38,000. Вариант жолдору барбы? Вариант жок, бизге акча. Только наличка, 38 $38,000 кеми болобу же болушубу? Жок, кичине түшөбүз. Кыргызчылык кылып, ырымына жараша түшүрүп бересиздер, Түшөбүз. Жакшы. Дагы бир суроо берейин эже, бул ошондо Баш булакка караган Өжөр айылы болуп калат, Туура элеби? Өжөр айылы, Красова карайт. Өжөр айылы болуп калат. Бул жер ошондо беш кошкон эл, Местныйлар жок. Жок. Мынакей достор, бардыңыздар комментарийге жазасыздар, местныйлар экенби же беш кошкон эл экенби деп сурайсыздар. Бул жер беш кошкон эл экен. Андыктан кеңири ала бериңиздер. Бүт бардыгы жакшы. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Сиздерге да ийгилик. Мынакей достор, биз сиздерге ремонту бүтүп эле калган 4 бөлмөлүү таптаяр жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, суу свет боюнча маселе жаралбайт, бүт бардык шарттарын кылып коюптур. Ичин эле ремонт кылсаңыздар болду, үй бүтөт экен. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп,
ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан сонун үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.